Бирок ошол учурда мисалы конкреттүү жана айыпталуу, айып тагылгандардын бири болгон Өмүрбек Бабановдун иши эмне себептен башка өндүрүшкө алынды деп айтып атпайбы? Алардын сизде маалымат барбы? Жок, ал боюнча менде азыр маалымат жок. Бирок бизде мына кылмыш жаза процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык келишим түзүлүүдө. Келишим түзүлүшү мүмкүн. Ар кандай процессуалдык келишим түзүлүшү мүмкүн. Ошондуктан Өмүрбек Бабановдун кылмыш иши өзүнчө бөлүнүп, өзүнчө каралат. Бабанов Өмүрбек Токтогулович тергөө менен баягы келишим түздү деп түшүнсөк болобу? Аны биз сотто жарыялайбыз. Анда сизге бир суроо берейинби? Чала тергөө боюнча. Мына бизге мындай болуп атат. Бул уведомленияны бергенде обвинительный акт деп коет. Азыр бир абдан маанилүү да. Сиз жактап атасыздар мамлекетти. Мен суроом. Мына жерге бергенде айтып атасыңар, Молдокматов Атамбаевди УКМКдан чыгарган деп. Сиз айта аласызбы, Садыр Жапаровду ким чыгарган? Бул эми айта албайсыз. Кылмыш иштин жагдайлары. Жок, сиз билесиз, бирок айта албайсыз. Ал эми соттук териштирүү учурунда дагы бул мен айтканым мындай да, Бакыт мырза. Октябрь бул саясий иш дегеним сиз айта албайсыз. Анткени сиздин шефиңиз бүгүн башкы прокурор чыгарып келген адамдардын катарында болгон. Бул биринчиден. Бул саясий иш дегеним себеби мындай да, Октябрь окуясында 14 саясий партия катышкан. 12 партия ошол жерде жүргөн. Анан ичинен терилип келип, 6 адам бүгүн айыпталуучу болуп, калгандары апапак болуп калгандагысы бул саясий эмес эмне анда?